Ассаламу алейкум достор. Гиластын кандай зыянкечтери бар? Гиластын дагы бир зыянкечи гүл жеген коңуз. Бизде сайгак деп коебуз. Сайгактын ургаачылары май мезгилинде баштап малдарга тукум кое баштайт. Мына ушул сайгактын эркеги гүлдөр менен тамактанат. Мына ушулар гүл жеп аткан мезгили. Көрсөтөйүн жакындатып. Мына гүлдүн ичинде коңуз турат. Бул гүлдүн аталыктары менен, гүлдүн чаңчылары менен, гүлдүн ичиндеги шире менен тамактанат. Азыр коёюн. Мына ушул коңуз гүл менен тамактанат. Гүлдүн 10%-тен 20%-ке чейин. Эгер көп болсо, андан дагы көп зыян келтириши мүмкүн. Мына ушул жалгыз коңуз гүл эми эле ачылып аткан болсо, бүгүн 4 гүлдү зыян келтирип атканын көрүүгө болот. Мына достор, бул гүлгө чейин инсектицид менен жел болсом, гүл 80% гүлүн төккөндө B58 менен, карат менен, Минераль D деген дары бар. Мына ушул дарылар менен дарыласаңыздар болот. Азыркы мезгилде арылар чаңдаштырып аткан мезгил. Ошондуктан азыр чачсаңыздар арыларга зыян алып келет.